Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Ден соолугуңар жакшыбы? Мен силерге бир кыскача кайрылуу кылып кетейин деп атам. Азыркы могу болуп аткан рейдтер боюнча азыр Москвада көрүп атсаңар керек, байкап атсаңар керек, аябай бир рейд болуп атат. Таксиге дагы, в общем эле мигранттарга. Анан ушул рейдке мен мындан 2 күн мурун өзүм кабылдым. Кабылганда да 2 сутка отделениеде отуруп чыктым. Айтып берем ошол эмне себептен экенин азыр. ГАИ токтотту эле мени, как обычно эле, проверка документов. Праваны берип, машина документин берип, ошону берсем, регистрациямды да сурап калды. Регистрацияны берсем, регистрация меники фальшивый деп баштады. Регистрация фальшивая депчи. А с чего фальшивая десем, то, что у меня там аркасында бир печать жетишпейт экен депчи. Ты сам подделал, подделка экен регистрацияң деп баштады. Здравствуйте. Регистрацию будет добавишь? А где делали регистрацию? На этом проспект Мира, Слесарный переулок, дом 5. А какой УВД поставил на учет? Где печать? Вот здесь. Вот. Нет, тут должно быть отдельно написано печать какого района. Прям сам в этом находится МФЦ, мои документы, на 4-м этаже, или на 3-м. Да нет, это не настоящий. Сюда доехать. Это прям я сам делаю. Регистрация, смотри. Печать? Да конечно, вообще вот. А где это делал? Ну, говорит, там где-то мои документы? Да. Да На нет, Слесарном переулке. Не, мои документы там потому нет. что тут орган не указан, Орган который не он указан, выдавал. МВД. Просто МВД России, это не орган. Должно быть подразделение написано там ПГО Красногорск, там по Щукинскому району, там, я не знаю, по Митинскому району, без разницы. А Не это ты знаю, ее я купил это уже просто. третий год там делаю. Нет. Ну что, в отдел тебя Сейчас доставим, там доедем, там проверим. проверим. Сейчас поедем. Мен байлар не может быть меники подделка фальшивый болушу мүмкүн эмес деп алар менен спорт эттим. Анткени меники подделка фальшивый болушу мүмкүн эмес. Мен өзүм жашаган квартирада хозяйка менен барып өзүм МВДдан өзүм регистрацияны койдурам. Анан байлар менен спорт эт жок, меники 100% чистая регистрация десем, ну тогда хорошо, тогда поедем в отделение. Сен, короче, депорт болосуң деп ушундай, как обычно, коркутуп баштады байлар. Ладно, хорошо, без проблем деп мен клиенттерим бар болчу, клиенттеримди башка таксиге салып ийип, байлар менен отделениеге бардым. Барсам эле, как обычно, отделениеден да коркутуп башташты. Байлар текшерди, регистрацияны текшерип, бирок регистрация базадан чыкты. Бирок мага айткан жок, базадан чыкты депчи. Баягыдай эле коркутуп баштады. Сен, мы же говорили, у тебя фальшивая регистрация, короче, у тебя будет депорт, короче, ты домой уедешь депчи. Как обычно, ушуну коркутуп беришет го. Коркутуп баштады. Үмүттөнүп мен акча береби депчи. Мен эчтеке берген жокмун, мага предлагать этип баштады. Ну, признайся, давай, сен левый эле кылгансың да, көп монтип спорт этпей эле эч нерсең бербейсиңби дегендей кылчу. А то сейчас ты вообще домой уедешь, зачем тебе домой? Тебе же надо работать, у тебя же семья есть, деп ушинтип баштады предлагать. Жок, мен де туруп алдым, мен догурунуп. Мен эчтеке бере албайм, потому что у меня чистая регистрация деп. Потому что буга чейин да канча жолу кармаган, канча жолу ошентип алып барган, канча жолу ошентип коркуткан, 1-2 сааттан кой берүүчү кайрачы. Анан ошентип, хорошо, тогда, если хочешь домой, хорошо, тогда давай деп вещилериңди бер и сен немеге обязаловкасына кир.
бүгүн суббота, сен суббота отурасың, воскресенье отурасың, 2 сутка биякта отурасың, понедельник рабочий день башталгандан кийин через сот сен депорт болосуң деп баштады. Хорошо, без проблем деп мен баягы жана кирдим, отурдум. Эртең менен смена алмашып атканда мен киргенде камерада баягы обезьянкасында 4 адам бар экен. Алар чыгарып бүтүп баарын уже кетирип баштады. Баары тең эле чыгып, баягылар бизди тизип койду да. Алдымдалар карасам, протоколдорго кол коюп кетип атат. Баягы протокол эч кимиси бир сурап, кызыгып, эмне протокол бул деп окубайт эч кимисичи. Бир эки таксист бар экен, бүт бар кыргыз арасында жок экен, баары башка улуттан. Баягы протокол мен мага кол кой деп ручканы берип, мага да түшүндүргөн жок эчтеке. Эмне протокол экен, ручканы берип эле, давай вот здесь подписывай деп эле көрсөтүп баштады. А мен баягы жок, я не буду подписывать, дайте я сначала прочту. Десем, ты что, читать умеешь, что ли? Ты такой умный, да, деп эле баягы баштады. Баягы унчукпай эле, давайте я прочту. Десем эле баягы түшүндүрүп баштады. Здесь у тебя там мелкое хулиганство, 500 рублей штраф болот, ошону төлөйсүң, и ошону төлөйм деп сен азыр кол коесуң дейт. А эмнеге я буду платить 500 рублей штрафов за мелкое хулиганство? Я же хулиганство эч нерсе кылган жокмун да мен. Почему я должен все это подписывать? Мен андай нерсе кылбасам десем, неме дейт. Сен при задержании сотрудниктер проверка документин кылалы десе, сен оказывал им хамское отношение дейт. Аларга сен сөгүп, аларды общественный жерде сөгүнүп, ошентип өзүңдү повел себя дейт. Мен анткен жокмун да, мен андай эч нерсе кылган жокмун. У меня есть видео деди, видео регистраторда менде турат, все. Мен эч нерсе андай кылган жокмун. Десем, мени бул жака вообще регистрация боюнча алып келбеди эле. То, что у меня по базе регистрацияң жок экен, регистрацияң фальшивый экен деп алып келбеди эле десем, разве так дейт. Уже алар билбейт, тиги принимать эткенде мен жана принимать этип алган, ал уже кетип калган. А башка жана дежурный следователь келип, ошон неме атат, ал билбейт. А тиги принимать эткен дежурный следователь болсо ошентип протокол толтуруп салыптыр. Хулиганство деп, потому что эмне деп толтуруш керек экен, бир нерсе кылыш керек да. А меники регистрация десе, регистрация по базе бар. Антип толтура албайт болчу. А мен эптеп бир нерсе кылып, мунун кол коюу качат да деп, мени эчтеке окубайт, буларың кол коюу эле кете берет деп, мелкое хулиганство деп коюптур. Еще айтат, сеники подделка регистрация, ошого гана кол коюп кете берди дейт. Кандай подделка регистрация? Мен подделка регистрация 500 рублей штраф болмок беле. Это уже вообще уголовка. Мен эч нерсе кол койбойм, короче. Эч нерсе кол койбойм дедим. Отказывайся дейт, отказывайся десем, тогда ты будешь сидеть дейт. Ну хорошо, я буду сидеть, я никуда не тороплюсь дедим. Хорошо, да, алып кирип койду мени. Башкаларын бүт чыгарып ишти. Ошо менен мен хозяйкам уже билиптир, хозяйкам келип, тияка квартиранын хозяйкасы келип, отделение келип, ызычу салып, эмнеге кармап отурасың десе, хозяйкама да айтыптыр, по базе регистрация чыкпай атат депчи. Ну ладно деп, хозяйкам МФЦга барат, биз регистрация жасаган жерге, потому что ал жака хозяйка экөөбүз барып, постоянно хозяйка экөөбүз жазып атабыз да. Ал жака барса, ал жактан все у меня есть по базе. Алар айтыптыр, по базе все нормально, все вот стоит 4 человека деп, 4-өбүздү койдурабыз ал квартирага. Мен, келинчегим, балдыскам, досум болуп. 4-өбүздүкү тең турат базада. Хозяйкам жинден болуп, кайра келет, получается уже кече күнү. Келсе, хозяйкам келгичекти мен уже чыгарып, баягы эле протоколду көтөрүп келет, мага уже бир күндөн кийинки дежурный следователь. Вот подписывай и уходи, короче, домой депчи. Мен айттым, бул протоколун кече эле көтөрүп келбедиңер беле, койбойм протоколго, эч кандай кол койбойм десем, сен буякта, короче, мелкое хулиганство деп турат, 500 рублей штраф төлөйсүң, и все на этом дейт. Мен 500 рублей төлөбөйм, потому что мен мелкое хулиганство эч нерсе кылган эмесмин десем, ал дагы андай эмне буякта отурасың дейт. Мени ушундай по базе регистрацияң жок экен деп алып келген. Десем, у тебя регистрация, все нормально, по базе есть, у тебя регистрация дейт. Ну тогда почему так задерживали? Эки күн эмне отурдум буякта десем, ал дагы билбейт, потому что у тебя протокол стоит хулиганство деп дейт. Мен хулиганство кылган эмесмин. Я могу это доказать, при задержании у меня регистрацияда бүт видео турат десем,
туруп тогда могул жерге протоколго не согласен протоколом деп бүт жазып, каждый немесине толтуруп, каждый кол койчу жерине жазып кет анда деди. Ошолорду жазып кеттим мен кеткенден кийин хозяйкам барып ызы чуу салып, начальнигине кирип, неме прокуратурага чалып, короче, ошентип аябай ызы чуу салып, заявление жазып, ошо отделениянын жанагындай дежурный следовательдерине ошентип кетиптир. А мен үйгө кеткем. Ошо мен эмне айткым келет достор, могу азыр ушундай рейд болуп атыптыр. Бүт регистрациясы билесиңер да базада болсо деле алып барып коркута берет. Кээ бирөөнкө действительно базада жок болуп калат. Анан ошого вдруг эгер силер уверен болсоңор, өзүңөр квартирага жазаткан болсоңор регистрацияңарды, то тогда до конца өзүңөрдүкү бербегиле. Потому что барып коркутуп эле ушинтип может силерди жанагынтип бир нерсеге выдворение кол койдуруп салышы мүмкүн, же дагы бир оор нерселерге кол койдуруп салышы мүмкүн. Эчтеке кол койбогула. Ошону айтып кетмекчимин. Вообще эч нерсеге кол койбогула. Окуула бүт. Негизи эч нерсе кол койгон болбойт ал жерденчи. Вообще кол койбош керек эч нерсеге. Ушул нерсени айтып кетмекчимин. Этият болгула, абайлагыла. Азыр рейд болуп атат. Регистрацияңарды аябай текшерип, карап, бүт бардык документтериңерди сак болуп жүргүлө. Ошол кийинки видеодо Ярославльга барып келген поездканы толук көрүсүңөр. Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн 23 февраль, майрамыңыздар менен, же болбосо өтүп кеткен майрамыңыздар менен. Анткени бул видеону 1-2 күндөн киргизиши мүмкүн, монтаж кылып аркы берки. Бүгүн азыр саат эртең 8:30 болуп атат. Мен бүгүн 23-үнө карата заказым бар болчу башка шаарга, город Ярославльга. Азыр кетчү жерде турам. Кетчү жерим Савиловский вокзал. Мынакей. Савиловский вокзалдын алдында турам. Бара турчу шаарым Ярославль. 267 километр көрсөтүп атат бул жактан. 3 saat 33 минута дейт. Барам, клиенттерди жеткирем. Клиенттерим болсо эстрадный артисттер экен. Барат бүгүн 23-үнө карата ошол Ярославльда концерт коюшат экен. Барып алар концерт коет, концерт коюп бүткөндөн кийин алып алып кайра келем. Ошол общий кайра Москвага где-то бир түнкү саат 11-12-лерге келип калышыбыз керек дейт. Ошондо азыр 8:30 болуп атса, где-то бир 15 сааттык поездка болот, общий. Ошол бүгүн азыр бул жактарды бүт 000 обновлять эттим. Общий канча километр чыгат барып келгеним, канча убакыт кетет, жолду катары кандай эмнелер болду, полный бүт поездканы чагылтып бергенге силерге аракет кылам. Концертине да кирип калышы мүмкүн, концертин да көрсөтүп бергенге аракет кылам, кандай концерт коет экен булар. Ошол достор, видеонун аягында канча рубльга барып келдим, ошонун баарын эсептеп силерге бир толук отчет бергенге аракет кылам. Ошон үчүн видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Дагы бир жолу бүгүнкү баарыңыздардын майрамыңыздар менен, мырзалар. Кеттик анда. Акчаң болсо темирди бурайсың да, акчаң жокто арманга кулайсың да. Акча гана сүйлөгөн бу заманда, асылдыктар жөнүндө сурайсың да. Төрөтүйдө көз ачкан кезиң акча, сүйүүң акча, мамиле сезим акча. Каректерде көрдүнө чагылышып, карап турган жасалма көзүң акча, көзүң акча. Акча менен табышып эки жүрөк, акча менен махабат печи күйөт.
көл жерде акчанын бети жүрөт. Тагдырлар көп таш менен башка жеген, тагдырлар көп чечилген акча менен. Көргө чейин көрүнбөй коштоп барып, көмүптү нат өңдөнөт акча деген, акча деген. Ушул акча бардыгын чечип жатат, урмат сыйдын баасы да кетип жатат. Билимсиздер бийиктеп акча менен, бир туугандар бири-бирин кечип жатат. Так, биз жетчү жерибизге жетип келдик. Бул жакта кандай десем, каяктагы кыштай десем, биздин нарындагыдай эле кыштай экен биякта. Böyle карды көрүп атасыздар, почти мени менен тең. Бул охотничий база экен бул жерде. Азыр бияк типа гостиница, отель сыяктуу экен. Ошол жерге токтодук. Бул жерден тиги артисттер бир аз эс алып, подготовка кылып, концертти башка жерге коет экен. Мени болсо ушул жакта калып, ушул жакта эс алмай болдум. Так, достор, бул жактан азыр жатып, эс алып уже турдум. Саат канча болуп кеткен? Саат почти 10 болуп калыптыр. Бул жактан неме дом бар экен. Охотничий дом, охотниктер келип ушул жакта эс алып охота кылышат экен. Мындай типа гостиница, типа хостел, ушундай 4 кишилик комната экен. Мен бул жерде эс алдым. Мага атайын бөлүп беришти, эс алып ал. Түндө кайра жол жүрөсүң деп. Окей. Мен негизи бияка немеде отпадым беле. 260 километр деп. Бул город Ярославльда эмес экен. Мен өзүм тактап албаптырмын. Булар просто ошо Ярославский область экен. Город Ярославльдан дальше 130 километр жүрдүк. Ошондо общий 370 километр жүрүп келиптирбиз. Убактысы да канча, бир 5,5 саатта келдик. Жолу да начар экен аябай. Вот азыр дагы кеткенге почти 6 саат көрсөтүп атат. 387 километр дейт. Окей. 387 километр, 367 километр. Но 367 километр деп могу варианты вообще жолу начар экен. Азыр биякта жүргөндөр 399 километр ушу менен кет деп совет беришти. Жолу жакшы деп. Потому что кел атканда 20 минут эртерээк жетесиң деп көрсөтүп атпайбы? Бул бирок жолу аябай начар экен. Жана Кыргызстандан мен Кыргызстанда жүргөндөй эле болдум. Жана жамалган жолдор, хотя азыр жакшыраак-тычы Кыргызстандын жолдору. Мурун мен жүргөн кезде ошондой болчу да, жамалган бүт. Ошондой жолдор экен. Вот. Кеткенге азыр 5 саат 53 минута дейт. Азыр бул жактан тегилер концертин коюп келишти. Ужин болот дейт. Бул жакта аябай жакшы тосуп алышыптыр, шведский стол кылып. Тамак аштын түрү, салаттын түрү бар экен.
ошо туруп ужунгул болуп кетели дейт. Ал жактан столикти тартайын десем, тартындым, элдердин көзүнчө алып чогуу камераны тартканданчы. Бул кыргыз эчтеке көрүлө окшойт, жанталашып камерага тартып атат деп айтпасын деп. Ошол достор, ушундай канча саат эс алдым. Бул жака саат 4-тө келгенбиз ровно. Жакшы эле эс алдым. Азыр кайра кетмей жолго. Ушундай достор. Вы человек, который отрекся, да, всего мирского, одновременно приняли решение вернуться на передовую. Уже ушундай. Свойственная, конечно, такая жизнь, которая сейчас живу. Охотничий дом. Начинают птички летать, или там обстрел начинается. Я еду и думаю, ну если нас я боюсь, мама, ну как-то не страшно. Моя жена сильнее многих женщин. Она жена военная. Ей обычный мир судьбой мне вещи. Азыр мал жак караңгы экен, свети күйбөйт экен, тартып көргөнгө аракет кылам. Мына кезектүү нерсе бар экен. Как дела, Варя? Хорошо. Тегелі жақта мен машинам тұрады. Вот, в общем, ушундай. Азыр тамактанып жолго чыгабыз. Так, достор, Москвага келдим, аман-эсен жетип келдик, аман-эсен бардыгын үйүнө таратып, үйүнө жайгаштырып коюп, азыр кетип баратам. Кудайга шүгүр, жакшы барып келдим. Дөңгөлөк жарылган жок, машина эч нерсе болгон жок. Ошо дөңгөлөктөн корктум, чыккандан кийин ойлонуп турмун. Менде запаска дөңгөлөк жок да депчи, ошо тияктын жолунун кебетесин көргөндө сарсанаа болдум. Дөңгөлөктү ишо карап албаптырмын, меники ранфлет эмеспи деп. Ранфлет деген дөңгөлөк жанагындай неме дөңгөлөк болот. Жарылып калса деле жели полный чыгып калса деле айдап кете бересиң. Пока шиномонтаж 100 километрден ашык айдай берсең болот. Ранфлет деген жана жели чыгып калса, диска жерге тийбейт. Короче, ошондой дөңгөлөк болот. Ошондой дөңгөлөкпү, аны да карап албаптырмын. Ошо менен Кудай сакта деген бойдон барып келдим, аман-эсен барып келдим, баары жакшы. Ровно 1 сутка убакыт кетти бул заказга. Заказ канча кылдың десеңер, заказдан таза 50 000 алдым. Андан 5 000 расход кетти, 4 000 рубльга заправка кылгам, полный бак. Азыр 2 палочка ашты ошондон. 2 шкалик. Анан дагы эмне мойка кылгам ошол. Ичип жегениме эч кандай расход кылган жокмун. Жолду катары кофе, софемди бүт алып берип атты. Тияка барганда тамак ашты, тияктан бүт берди. Тамак ашы буларга столик дайындап коюптур. Буларга неме кылып дайындап коюптур, жанагындай көбүнчөсү булар ал жакта охотничий база экен.
дом охотников, охотничий база, ошондой жана биз токтогон жер охотничий дом экен. Специально ошондой номерлер, охотниктер барып ошол жакта снимать этип охота кылган жер экен. Ал жакта жалаң элик, кабан, балык ушундай нерселерди охота кылышат экен. Анан тамактарын буларга дайындаган экен да. Жалаң кабандын эти менен аралаштырып, эликтин эти менен аралаштырып, анан мен барып бая тамакты жей албайм десем, Кудайга шүгүр арасында бир сотрудниги бар экен, ошол жерде иштеген, азербайджанец. Ал неме деп мени субай турбайсың, мен анда өзүм тамактарыман берем деп, өзүнө атайын заготовка кылып, өзүнө тамак жасап коет экен. Жалаң только эликтин эти менен, коёндун эти менен, балыктын эти менен. Ошол өзүнүн тамактарынан берди, эликтин эти менен котлета, эликтин эти менен курдак, балыктын эти менен жана суп, уха. Курсак Кудайга шүгүр тойду. Эч кандай жалап жок. Эликтин этин вообще илгери Кыргызстанда жүргөндө бир жолу жегем, ошондон бери жеген эмесмин. Сонун болот экен, даамдуу экен. Ал жакта жалаң эликтин эти менен жешет экен. Элик тим эле ал жакта толтур экен, жалаң эликке охота кылышат экен. Запрещенный эмеспи десем, квота берилет экен, кандайдыр бир. Ошо мен ошого жараша охота кылып, жана охотниктер барганда да атып келгендер бүт ошол жакта ишилсе эликтин эти менен только питаться этишет экен. Анан кабандын эти менен. Дагы эмне айтып берем? Барып келгениме эч кандай жалеть этпейм. Москванын ичинде жүрө берип, Москваны айланып тегерем жүрө берип тажаптырмын Москвадан. Жер көрүп келдим. Ярославль жака бар элек болчумун. Волганы көрдүм. Жанагындай жолдорун көрдүм. Как будто Кыргызстанга баргандай болдум, көл жака бараткандай эле. Жолу ошондой эле экен. Биринчи баратканда билбегендик кылып мен башка Ярославль жак менен эмес, башка жак менен навигатор тезирээк деген көрсөткөндө ошол жака түшүп алгам. Ал жактын жолу начар экен. Келатканда тияктан айтып беришти. Ярославль жак менен кет, жолу түз, бирок караңгыраак, абайлап айда, эликтер чуркап көп чыгат деп. Бирок айткандай эле эликти көргөн жокпуз түндө келатканда, бирок түлкүлөрдү көрдүк, чуркап 2-3 жерден түлкүлөр чыкты. Бир жерден даже түлкүнү көрдүк, тебелеп кетиптир. Дагы эмне болду жолдон? Келатканда ишилса, келатканда баратканга караганда тез келдик. Караңгы болсо дагы. Жол түз экен анткени. Дагы эмне айтып берем? Ошондой бул клиенттер менен уже сүйлөшүп койдум. Постоянно мындан кийин сени чакырабыз. Гастролго көп чыгышат экен ушундай шаарларга. Ошондо сени чакырабыз, сени менен барабыз дешти. Тигил жака ошондой шаарга барган жокпуз. Мен ойлогом бир шаарга, мондай бир актовый залга концерт коюшат экен деп. Жок. Час бир деревняга бардык. Ал деревня специально ушундай охотничий деревня экен. Бир 10дон ашык эле үй бар экен. Жанагындай домдор охотничий, двухэтажный. Ошого бир эле домго, частный эле домго концерт коюшту. Бир ашып кетсе ошол жерде бир 10 чакты кишиге концерт коюшту. Концертин бирок мен көргөн жокмун, мен лучше эс алам дедим. Мага номер бүт баарын дайындап коюшуптур, номерде жатып эс алдым. Бүгүн неме келет деп дайынданып калышты алар. Галустян барат экен бүгүн, тоже Галустян барып концерт коет экен. Ал жакта өзүнчө атайын ушундай бир неме бар дейт. Адамдар бар дейт, крутойлорбу, ушундай бир кыздай адамдар бар экен, короче. Ошо бир 10 чакты адам, ошолорго барып концерт коюп турушат экен. Ошол заказ ушундай болду. Кыскача бир барганыма эч кандай жалеть этпейм. Аман эсен барып келдим, Кудайга шүгүр. Ошол достор, видео жаккан болсо класс басып, каттал электер болсо катталып коюңуздар.